Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Ысык Көл облусунун активдери. Жапкыла эшикти, ызылдай бербей. Жапкыла эшикти, болду. Эч ким кирбесин, эч ким чыкпасын. Так, бул жерде биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, райондук, шаардык бөлүм жетекчилери туурабы? Андан сырткары облусубуздун аким, президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү, район, шаарлардын акимдери, бул жерде отуруңуздар, отура бериңиздер. И транспорт министрлигинин министри, прокуратура, облустук прокуратура, начальник УВД каякта? Больничныйда жүрчү. Кандай больничныйда? Не болуп атат? Операциясы колуна. Так, ну хорошо, отуруңуз. Так, калган дагы кайсы органда айтпай калдым? Как? Облус сот төрагасы, отуруңуз, рахмат. Так, калгандар кызматкерлер, ушу транспорт министрлигинин кызматкерлери, сиздин кызматкерлериңиз. Андай болсо, урматтуу кызматкерлер, урматтуу мамлекеттик кызматтагылар, бүгүн биздин негизги маселе урматтуу президентибиз Сандыр Кожоевичтин ошол Каракол шаарына барып, негизги маселенин бири бул Чүй, то есть Ысык Көл облусундагы биздин түштүк көлдүн түштүк тарабында салынып аткан жолдун курулуш маселеси менен таанышуу. Так, ошол менен таанышып, ошонун жүрүп аткан темпин текшерүү, ошол боюнча кемчиликтер болсо, же болбосо жетишкендиктер болсо ошону белгилөө. Мындан аркы жумуштарды ушул боюнча биз жүргүзөбүз. Азыр биринчиден ушул маселе боюнча министр Дугайлы, андан кийин улантабыз, айта бериңиз. Урматтуу Камчат Кадыршаевич, урматтуу жыйын катышуучулары, балыкчы Бөкөнбаев Каракол автомобиль жолунун балыкчы Барскон 141 километр боюнча реконструкциялоо долбоору 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен башталган. Алгачкы чечимге ылайык 141,64 километр жолдун курулушу 2 атамекендик курулуш компанияларына бөлүнүп берилген. Анын 71 километр бөлүгү Кыргыз жол курулуш компаниясына, 70,6 километр бөлүгү Арекстрой компаниясына берилген. Ошол учурда тиешелүү курулуш келишимдери 4 тилкелүү, туурасы 21,5 метр, 1 километр жолдун баасы 798 000 акш доллары өлчөмүндө бекитилип, жалпы узундугу 141,6 километр жолдун курулушунун баасы 9,570 миллион 800 000 сомдо түзөт. 2023 жылы май айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кошумча иштер бекитилип, алгачкы келишимдерге толуктоолор киргизилген. Анын жыйынтыгында курулуштун баасы жалпы 1 миллиард 212 миллион сомго көтөрүлгөн. Жалпы курулуш келишимдеринин баасы 10 миллиард 783 миллион сомду түзгөн. Бирок Арекстрой компаниясы курулуш иштеринин баасын төмөндүгүн белгилөө менен компанияга тиешелүү жолдун бөлүгүнүн 30 километр гана өздөрүнө калтырып, калганын башка компанияларга бөлүп берүүнү өтүнгөн. Атайын жагдайларга байланыштуу 2023 жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесине ылайык Кыргыз жол курулуш компаниясына 25 километр, ал эми Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасына 17 километр жол берилип, тиешелүү келишимдер түзүлгөн. 2025 жылы Кыргыз жол курулуш компаниясы кошумча бөлүнүп берилген 25 километр жол курулушунун кечиктирилгендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси менен кошумча бөлүнүп берилген 25 километр жолдун 20 километр бөлүгү Фирдаус Трансстрой компаниясына берилип, курулуш иштери башталган. Бул 2025 быйыл жаздан баштап Фирдаус Трансстрой компаниясы курулушун куруп баштады. Ошондой эле 2025 жылдын февраль айында
Кыргыз Республикасынын президенти жана министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык курулуш иштеринин баасы көтөрүлүп, кошумча келишимдер түзүлгөн. Азыркы учурда долбоордун баасы 13 миллиард 200 миллион сомду түзөт. Башкача айтканда 1 километр жолдун баасы орточо 1 миллион 295 миллион АКШ долларын түздү. Бүгүнкү күндө балыкчы баскон жолунун курулушу 6 бөлүктөн туруп, 3 компания жана 1 мамлекеттик ишкана иш алып барып жатышат. Бул көтөрүлгөн себеби бул курулуш компаниялар бир нече жолу бизге кайрылган. Биздин президентибизге бир жолу бир нече кайрылып, президент тапшырма берилип, тапшырманын негизинде ушул өздөрү берген 1 миллион 295 миллион АКШ долларына көтөрүлүп берилген. Бул жолдун курулушун тездетип бүтүрүү максатында. Атап айтканда, биринчи участок бул негизинен 6 участокко бөлүнгөн. Биринчи участок 25 километрди түзөт. Бул жол курулуш Кыргыз жол курулуш компаниясына берилген. Бул курулуш 2021 жылдан бери курулуп келатат. Андан кийинки участок 46 километр. Бул дагы Кыргыз жол курулуш компаниясына берилген. Бул дагы 2023 жылдын сентябрынан баштап Кыргыз жол курулуш компаниясы курулушун улантып келет. Үчүнчү участок бул ошол биз айтып аткан кошумча берилген 25 километр Кыргыз жол курулуш компаниясына берилген 25 километрдин булардын толук кандуу курулуш иштерин жүргүзбөгөндүгүнө байланыштуу биз жолдун курулушун тездетүү максатында Фирдаус Трансстрой компаниясына берилген. Фирдаус Транс компаниясы 2025 жылдын март айында баштаган. Кыска мөөнөттүн ичинде аталган компания өзүнүн асфальт заводун, дробилкаларын, бетон заводдорун куруп, техникаларын курулуш участогуна мобилизациялап, жер иштеринин негизги бөлүгүн бүтүрдү. Бир чоң көпүрөнүн свайларын куйду. Бүгүнкү күндө дагы азырдан курулуштар жүрүп атат. 139 дана суу өткөрүүчү түтүктөрдүн негизги жолдогу жумуштарын аткарганга жетишти. Андан сырткары бардык жер иштерин бүтүрүп, асфальттоо иштерине өтүп, жалпы 2,13 километр жолго асфальт төшөлдү. Бүгүнкү күндө компаниянын 2500 тоннага жакын бүтүн жана башка материалдардын запасы даярдалган. Жана 2006 жылы курулуш иштерин толук бүтүргөнгө булардын мүмкүнчүлүгү бар. Келишимдин баасы 2 миллиард 5 миллион сомду түзөт. Каржылоо жалпы 261 миллион сом жүргүзүлдү. Аткарылган жумуштун көлөмү 128 миллион сом. Аткарылган иштердин көлөмү 1 миллиард 872,2 миллион сомду түзөт. Бул негизги жумуштарга Фирдаус компаниясы азыр уже киришти. Булар кол кармай турган жумуштарын бүтүрүп, бардык көпүрө турбаларын бүтүрүп, асфальтка киришти. Асфальтты 2026 жылы бүтүргөнгө булардын мүмкүнчүлүгү бар. 4-чү участок ошондой эле Кыргыз жол курулуш компаниясы. Бул Кыргыз жол компаниясы быйылкы жылы дагы жумуштарды жүргүздү, бирок толук кандуу жүргүзгөн жок. Биз канча ирет буларга эскерткен менен, канча ирет биз катуу дагы айттык, жакшы дагы айттык, суранып дагы айттык, бирок тийиштүү деңгээлде бардык участоктарда жумуш жүргөндө тийиштүү деңгээлде жүргөн жок. Жай жүрүп атты. Булардын өздөрүнө биз бир канча эскертип, суд алуу боюнча сунуштарды бердик. Кошумча биз компанияларды жибердик, жолду тездетип бүтүрүү боюнча суд компаниялар менен тездетип бүтүрүү боюнча. Бирок тилекке каршы суд компаниялар менен булар келишим түзүп, бир орток пикирге келише алышкан жок. Ошонун негизинде булардын 5 километр жолунан 3% гана жумуштар аткарылды. Мындайча айтканда,
5 километр участокту жумуш жүргөн жок десек дагы болот. Анан кийинки 5-чи участок Арекстрой компаниясы курулуш иштерин 2021 жылдан бери аткарып келет. Булар жогоруда белгилеп кеткендей биринчи 70 километр жол алган. Асат Тотович, мен түшүндүм. Азыр сиздин айткандарыңызды мен түшүнүп атам. Сиз вакытты көп алып кетип да, биз бул боюнча азыр ар бир курулуш компаниясы боюнча разбор кылабыз. Силер ушунун баардыгын транспорт министрлиги тарабынан контролдоп турасыңар, туурабы? Сиз отура бериңиз, азыр мен ошону керектүү маалда сурайм сиздерден. Макулбу? Рахмат. Оңарды көтөрүп, оңдоп койгула. Макулбу? Оңдоп койгула. Бул жерде мына специалисттер отурасыңар, жол транспорт министрлигинин специалисттери отурасыңар, жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери отурасыңар, андан сырткары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ушул жерде иштеген компаниялардын представительдери отурасыңар, баардыгыңар отурасыңар. Силер баарын жакшы билесиңер. Негизинен бул жумушту урматтуу президент берген тапшырмасын мен жакшы билем. 2020 жылы жана биз ушу бийликке келгенде эле ушул маселе көтөрүлгөн. Так, декабрь айынан баштап, 2020 жылы декабрь айынан баштап көтөрүлө баштаган. Бул деген мына 5 жыл убакыт болду. 5 жыл. 5 жылдан бери Үсүккөлдүн тегерегиндеги түштүк Үсүккөлдү айланып өтүүчү жолду куруу уланып атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир дагы участок бүткөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин 5 жылдан бери айта берип, тапшырмаларды кое берип, жаңылана берип тапшырмалар. Эч нерсе маселе чечилген жок. Ошондуктан урматтуу президентибиз мына мен алдыма тапшырманы коюп жөнөттү. Ушул маселени мен өз көзөмөлүнө ала турган болдум. Бүгүндөн баштап Үсүккөл облусунун Үсүккөл көлүбүздүн түштүк тарабындагы курулуп аткан жолду мен өз жеке көзөмөлүмө алдым. Демек, бул деген ушул жерде биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине тиешелүү болот. 5 жылдан бери бүтүрө албадыңар ушул жолду. Президентибиз бир нече жолу чогулуш өткүздү. Бир нече жолу тапшырмаларды койду. Андан бери 3-4 министр транспорт алмашып кетти. Так. Акчалар бөлүнүп берилди. Акчаларды кошуп бердик. Башында мен билемин, башында жаңы чогулуш өткүзгөндө мен да катышкам ошол жерде. Президентибиз чогулуш өткүзгөндө 20-жылы. Ошондо $750 1 километрин жасайбыз дегенсиңер. Туурабы? 798 ми? 800 деп кой. $800 жасайбыз дегенсиңер. Бүгүнкү күндө жолдун себестоимости мына $1300–1400 чыгып кетти. 800дөн жасаган жоксуңар. 1000ге чыгарып бер жасаган жоксуңар. 1200–1400ге чыгарып берди мына бүгүнкү күндө. Бирок дагы деле жасап бүтпөй атасыңар. Эмне керек силерге мен түшүнбөй атам. Демек, бул жерде уюштуруучулук иштер өтө начар жүргөн. Демек, бул жерде ошол тапшырманы алган, кабыл алган аткаруучулардын иши өтө начар болгон. Мамлекет тарабынан контроль дагы начар болгон. 5 жылдан бери бүтпөгөн жолду 141 километр экен, 141 Барскоонго чейин, туурабы? Балыкчы отура бер, сиз отура бериңиз. Балыкчы Барскоон жолу 141 километр экен. Ошону 5 жылдан бери бүтпөйт экенбиз. 5 жылдан бери бүтпөйт экенбиз. Так, мурдагы болгон жол, жаңы жол салган жоксуңар. Мурдагы эле жолду нугунда, ошол эле жолду кеңейтип, кээ бир баягы көпүрөлөрдү алмаштырып, анан салыш керек болчу. Тоону тешип, же талааларды түздөп, же адырлардан жүрүп, жаңадан жол салган жоксуңар. Ошол жолду гана оңдоп, кеңейтип, эл аралык стандартка келтирип коюу керек болчу. Бирок ушул маселени аткарбадыңар. Демек, жоопкерчилик каралат.
жөндөн жөн мамлекетте берилген тапшырмаларды аткарбай, же болбосо туура эмес аткарып, сапатсыз аткарып, мамлекеттин бюджетин туура эмес колдонгондорго жоопкерчилик каралат. Өтө катуу жоопкерчилик болот. Урматтуу туугандар. Мына маган мындан 2 күн алдын курултай башталаардын алдында президентибиз чакырып айтты эле. Ошол жерде иштебегендердин бардыгын алып барып туруп камагыла деп. Мен ачык айтайын. Президент ушинтип айтты маган. Бардыгын алып барып туруп камагыла деди. Раз жумушту аткарбаса, мамлекетти тоготпосо, өздөрүнүн жумушту аткара албаса, эмне үчүн жумушту алышат? Эмне үчүн мамлекеттен акча алат? Ошондо мен айттым эле, урматтуу президент, маган мүмкүнчүлүк бериңиз. Мен барайын, булар менен бир аз макулдашып, акылдашайын. Эгер ошондо дагы булардын жасасына мындан ары жасап кетишине көзүм жетпесе, ошондо биз ушундай катуу чараларды көрөйлү. Бир ачууңузду бериңиз деп мен президенттен сурап калдым, ачык айтайын. Мына камала турган адамдар ушул жердегилер. Бирок мындан ары бүгүндөн баштап силер уже менин кароомо өттүңөр. Мен бүгүндөн баштап силерди өзүм катуу контролдойм. Мен контролдогондо сөз менен айтып койбойм. Имейте в виду. Мен өзүм силерге айтпастан машина менен келип көрүп кетишим мүмкүн. Азыр берип аткан мына кагаз менен берип аткан отчетуңарды өзүм келип көрүп, ошол айткан көпүрөңөрдү. Болуп атабы, болбой атабы, жол курулуп атабы, курулбай атабы, канча техника иштеп атат, канча адам иштеп атат. Ошол жасалган жумушуңардын көлөмүн өзүм текшерип чыгышым мүмкүн. Демек, жумуш алдыга жылат. Эми детально карайлы, Барскон Караколду өзүнчө карайбыз. Барсконго чейинки жолду детально карап чыгайлы. Мына балыкчы Карашаар. Балыкчы Карашаарды ким куруп атат? Кыргыз жол курулуш. Так. Узундугу 25 километр экен. 2 миллиард экен, стоимость контракта. Туурабы? Почти 2 миллиард экен. 1 миллиард 998 миллион. 2 миллиард деп коеюн эми, тегерек деп. 2 миллиард экен. Ошонун 1,5 миллиардын алыпсыз, туурабы? 1,5 миллиардын алыпсыз, 1,5 миллиардын ишти жумушту жүргүзүпсүз. Так. Качан баштадыңыз эле? Бул 25 километр бул биринчи долбоор, мындан предварительный долбоорду 2021 жылы июль айында түзгөнбүз. Андан кийин основной долбоорду 2021 жылы декабрь айында түздүк. Качан бүтүшүңүз керек эле? Акыркы док соглашениянын негизинде 2025 жыл 30 декабрда. Так. 4 күн калыптыр да. 3 күн калдыбы? 3 күндө бүтөсүзбү? Бул азыр бул долбоор азыр деген толук кандуу 95%да бүттү. 95% эмес 88% деп турат. Бул жерде Камчык Туршаевич долбоордо биз жанагы документально тапшырып акчабызды ала элек объемдорубуз да бар, алып бара алган эмес, ал жерде. Ал жерде бир акцияны. Так, токтоп тур эми. Токтоп тур. Биринчи сурооңар 24-жылда бүтүшүңөр керек эле, туурабы? Бүткөн жоксуңарбы? Бүткөн жоксуңар. Так, керектүү кызматкерлер, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жазып атасыңарбы? Записывайте. Уктуңарбы? Жазып отургулагын. Ким кайсы жерде эмне кылып аткан? Мына өздөрүнүн оозунан угуп атасыңар. Ушунун бардыгы кийин эртең силер жанагы тергөө жүргүзгөндө керек болот. Уктуңарбы? Жазып отургулагын. Отуруңуздар. Так. 24-жылы бүтүшүңүз керек эле. Бүткөн жоксуңарбы? Бүткөн жоксуңар. Кийинки срок 25-жылы 30 декабрга жылдырылды, туурабы? Бүткөн жоксуңарбы? Бүткөн жоксуңар. Так. Бүгүн канчанчы число? 27-си. 27-си. 3 күн убактыңыз калыптыр, 3 күндө бүтпөйсүз десер ону. Так. 3 күндө бүтпөйсүз. Качан бүтөсүз? Конкреттүү срогун айтыңыз. Ал жерде азыр конкреттүү срогун айтыңыз, качан бүтөсүз? Мен жумуш калганын айткан жокмун. Срок исполнения когда будет? 26 май айына чейин бүтөбүз. Кандай 26 май айга чейин бүтөсүз? Өзүңүз айтпайсыз 95% бүттүк деп. Эмче калп айтасың? Калган жумуш азыр бул. 5% 6 айда бүтөсүз. Аба райына да чечилип аткан. Аба райына байланыштуу болгон күндө дагы. Күндө дагы, ошого байланыштуу болгон күндө дагы. Как это так? 5% сиз 6 айда кылсаңыз, анда 100% сиз 10 жылда кыласыз да.
Ошон үчүн мына сроктор жылып келет атпайбы? Ошон үчүн сроктор жылып, мына 5%, өзүңүз айтасаң, 95%ге бүттүбү? Эми үчүн 5% 6 айда бүтүрүшүңүз керек. Камчы Кыдырбаев, ал жерде уруксат берсеңиз, асфальт, жанагы остановкаларыбызда, тротуарларда. Ну, апрелде баскыла. Ошол жерлерде ошо. Так, давайте мындай кылабыз. Атыңыз ким эле? Кечиресиз. А? Бакыт. Мондай кылабыз. Силердин жумушуңар эң көп жасалган жумуш силердики болуптур. Объемдор боюнчачы мына. Ошондуктан мен сизди көп урушпайын, себеби жамандын ичинде дагы жакшысы бар да. Жамандын жакшысы сиз экенсиз да. Азырчы, туурабы? Ушул жерде отурган баягы жаман туура эмес подрядчиктердин арасында эң жакшысы сиз экенсиз. Я смотрю. Туурабы? Ошондуктан сизге апрелдин аягына чейин бүтүрүңүз. Макулбу? Жазгыла. Апрелдин аягына чейин бүтүрүп тапшырасыз. Мен өзүм келип текшеремин. Апрелдин аягына чейин деген это не значит 30 апрелге такап отурбаңыз. Эртерээк бүтүрүңүз дагы маган маалыматты бериңиз. Мен ошол бүткөн маалыңызды 10 апрелде бүтүрөсүзбү, 15-inde бүтүрөсүзбү, 20-сында бүтүрөсүз, келип текшеребиз. Эмесин жанагы сапаты боюнча Минтранс сапаты боюнча карагыла. Уктуңарбы? Булар силердин милдетиңер. Бул сапатын текшериш биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин милдети эмес, силердин милдетиңер. Сапаттарын жакшырап текшерүү керек. Технадзорлор бар. Макулбу? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо, жанагы сарпталган финанс каражаттарын текшергиле. Туура сарпталдыбы, туура эмес сарпталдыбы? Эмне үчүн 1300 канча болду сиздики? Канчадан болуп атат жамаат километри? Стоимость. Километр деген акыркы 2025-жылы док соглашение түзүп баа көтөрүлгөнгө чейинки баабыз километри 798. Азыр канчадан болду? Азыр 1 миллион 200. 1 миллион 200дөн. 1 миллион 295, башта 1 миллион 300. 1 миллион 300дөн. Эмне үчүн калп айттыңыз? Я, же толук маалымат билбейсиңби? Калп айтпагыла. Эмнени маалымат этесиң? Мындай чыгына биринчи качкан. Тияка барып камагандан аны волновать этесиң. Азыр сен волновать этпей так-так айткың. Макулбу? Ошондуктан ошол көтөрүлгөн баалар обоснованно или не обоснованно, тоже надо проверить. 1300дөн метр, то есть километрин жолго кеткен акчалар обоснованно, не обоснованно. Себеби мен мына акыркы 2 жылдан бери жол курууга өтө көп киришип катышып калдым. Мына Чаткал жолун куруп атышат. Алабука Чаткал жолун. 300 канчадан башташты эле? 350дөн баштаган. $350 километрден баштаган. Ошонусу азыр 550ге көтөрүп бердик. Так? Калган частин 750ге көтөрүп бердик. $750 1 километрин көтөрүп бердик. Так? Ал деген через тоолор ашып ашат. Чапчыма деген ал жерде баягы эме бар, перевал бар. Өтө тоолуу жер, өтө ыңгайсыз жерлер. Ошого, ну, общий сказать, $750 көтөрүп бердик. А силерге 1200дөн болуп атпайбы? Түптүз жер. Түптүз жер. Мына көлдүн жээгин түптүз экендигин, же болбосо көлдүн жээгинде мурда жолдун түптүз жол экендигин ким билбейт? Баары билет. А эмне үчүн 1200 болуп кетти? Не үчүн 1200 болуп кетти? 750 эмес, 800 эмес. Ошону улуттук коопсуздук комитет текшерип чыккыла. Уктуңарбы? Бир sıra текшерип, азырынча чара көрбөй эле мага текшерип отчетун бергиле. Анан мен кайра карап чыгам. Так, анда биринчи баскыч 0дон 25 километрге чейин, так, апрель срогунда бүтүрөбүз. Бардыңар отметка кылдыңар, отуруңуз, болду. Сиз менен бүттү, дальше. Отура бериңиздер. Так, экинчи 25ден 71 километрге чейин. Подрядчик ОСО Кыргыз жол курулуш. Так. Кимдики ал? Кыргыз жол курулуш биздин ишканага таандык. Ал дагы сиздики. Ну смотрите, теперь стоимость контракта 4 миллиарда. 4 миллиарда 67 миллионов экен, 4 миллиарда деп коеюнчу, адашып кетпес үчүн. 4 миллиард экен стоимость контракта. 4 миллиардтын
2 milyar 300'ün alıpsыңар, ha? Turabı? 1 milyar 163 oldu. 2 milyar 285 общий финансирование деп атпайбы? Ал жерде биздин алган авансыбыз 1 миллиард 163 плюс биздин аткарган жумушубузду кошкондо ошондой болот. Мен сага дагы бир жагы айтам. Алган акчаңды айтып атпаймынбы? Да какая разница? Көрдүң сага аванс менен берсе да жаман көрөсүң. Мен сага айтам, алган акчаңар 2 миллиард 300 миллион болуптур. Туурабы? Вот так вот. 2 миллиард 300 миллион акча алыпсыңар. Ошонун выполнение составляет 1 миллиард 600 миллион. А общий выполненный объем 41%. Шундайбы? Эмне үчүн мында кечигип атасыңар? Ал жерде Камчык Кылышевич, бул жерде мындай маселе болуп калды, если уруксат берсеңиз. Айтыңыз. Мен муну баягы майда бөлбөй общий караганга аракет кылганчы ушул мен өзүм Кыргыз жолу ишканасына кызматка 2023 февраль айында келген болчумун. Ошону келгенде анализ кылганыбызда биз былай сиз туратны кылып кеттиңиз. 21 бул курулушка киришип атканда 798 миң доллар 1 километрин салабыз деп беришкен экенбиз. Бирок 2022 жылдан баштап жана геополитический события менен инфляцияны эсептеп чыкканыбызда мен бир эле факторду айтайын. Биздин контракт түзүп аткандагы дистопливанын баасы 46-47 сомду түзсө, Андай эмес, чөтү сен калп айтып атасың. 46-47 сом болгон эмес эч качан. Ал деген о 15-жылы болгон. Сен контракт түзүп атканда, литри где-то 60 сом тегерегенде болуш керек. 55-60 сом тегерегенде болуш керек. Бул бир. Смотри, макул, сен ушу ГСМге сылас этип атасың. А эмне үчүн башка жакта 750 доллар менен бүтүрүп атат? Эмне үчүн? Алар эмне? ГСМди асмандан алып атабы? Эмне үчүн андай болуп атат? Эмнеге сылас этесиңер? Өзүңөр жумуш аткарбайсыңар. Качан бүтүшүң керек эле? 30 декабрь 2025. Так, смотри. 5 жыл курушуң керек эле ушул жерде, 46 километрди, туурабы? 5 жыл 46 километр куруп атасың. Мен сага мисал келтирейинби? Мисал келтирейинби? Мына Өзгөн Каракол жолу. Каракулжа. Өзгөн Каракулжа жолу. Канча километр? 33 километр. Өзгөн Каракол жолу 33 километр. 4 айда бүттү. Мына мен карап отурдум эле. 4 айда бүттү. Быйыл майда башталган. Так, августка бүттү мына. 4 айда. Сен 5 жылдан бери кура албай атасың 46 километр жерди. 5 жыл. Эч кандай сенин сөздөрүң суу кечпейт. Калпты айтып, бардыгын ушу алдап келгенсиңер силер ушинтип. Президентибизди дагы калп айтып алдап келгенсиңер. Бардык жетекчилерди алдап келгенсиңер. Ошон үчүн мына 5 жылдан бери 46 километрдин болгону 40% бүтүрүпсүң. Уят эмеспи? Эгерде баягы салыштырмалуулар болбогондо мен да ишенип кете бермекмин да. Мына эмени Ош Нокат жолу. Нокаттагы Баткен Ош жолу, Баткен Ош жолу. Быйыл канча километр бүттү? 28 километрди быйыл бүтүрдү. 4 айда бүтүрдү. 4 айда 28 километрди бүтүрдү. Мошин трасса болуп иштеп атат азыр. Былтыркы Нокатты канча километрде былтыркысы? Жок, былтыркысы общий 19 километрди. 19 километрди bir 3 айда бүтүрүштү. Ичинде дагы 2 мосту бар. 50 метрлик, 38 метрлик 2 чоң мост бар. Ошолорду кошуп туруп. Көрдүңбү мына иштей турган адамдар иштеп атпайбы? Сиз отура бериңиз. Эмне үчүн калп айтасыңар, силер 5 жылда ушул 40% бүтүрүп алып отурасыңар. 5 жыл болуптур. Не кылыш керек буларды мен түшүнбөйм. Эч кандай сөздөрүң суу кечпейт сени. Бакыт. Сен азыр чырылдатып алып барып эле камап туруп, ошол жерден бул расходтордун баардыгын мойнуңа илип туруп, bir 10-15 жыл берип камаш керек. Уште башкаларга үлгү болуш үчүн. Көрдүң, мына мен өзүм контролдогон жерлердин баардыгы чөткө өз убагында бүтүп атат. Арзан, сапаттуу, өз убагында бүтүп атат. Мына азыр Гүлчө Ылайтала жолу. Канча километр?
19 километр. 50 километр. 50 километр? 52 километр. Отырыңыздар. Мына. Мен саған мисал айтайын. Гүлчө Ылайтала жолу. Бұл Қарақұлжада. Алай менен Қарақұлжаны бириктирген жол. Тоолордун арасынан өтөт. Өтө сложный жер. Өтө сложный жер. Так, ошол жерди куруп атышат мына. Эмдиги жылы бүтүшөт. 50 километр жерде. Bir жылда бүтүшөт ошону. Bir жылда бүтөт. Сен не кылып атасың муну? Кара, мен муну эмне үчүн кайталап айтып атканым, урматтуу кызматкерлер. Ушул мына ар бириңер ушуну түшүнүшүңөр керек да. Булар мынтип айтып койсо эле, булардын жомогуна ишенип отура берсек, отура беребиз. Отура беребиз. Дагы 5 жыл өтөт. Сен жолду бүткүчө президент срогу бүтүп кетип атат. Сен түшүнөсүңбү ошону? Сен bir жолду бүткүчө президенттин 5-6 жылдык срогу бүтүп кетип атат. А сен дагы деле бүтө элексиң. Бул не деген акмакчылык? Түп-түз жол. Ысык көлдүн жолу түп-түз жол. Эч кандай тоо таш жок. Эч кандай перевалдар жок. Bir жакшынакай жол. Сени так кыргыз жол курулуштун сен кимиси болуп иштейсиң? Эмнеси болуп иштейсиң сен? Директор болуп иштейм. Директор болуп иштейсиң. Жетекчилериңер ким? Владелец. Жетекчи ким? Жетекчи мен кыргыз жол курулушта. Жок, владелециңер барбы? Сен исполнительсиң да, туурабы? Сен исполнительный директор. Кто хозяин компании? Исагалиев Нурлан Исагалиев. Исагалиев каякта? Бүгүнкү жыйынга чакырып алганбыз, ушу мен Неге чакырылбады бүгүнкү жыйынга? Так, каякта Исагалиев? Ким билет аны? Ал балыкчыда турабы? Точно жол ишейм. Айтпайсыңбы, эмне отурасың сен? Исагалиев Мирлан Исагалиевичти бүгүн алып барып камагына. Керек. Уктуңбу? Керек. Для профилактики бүгүн алып барып камагына. Керек. И я с ним разберусь потом. Макулбу? Бүгүн азыр чогуштан чыгып алып барып туруп, мына Кыргыз жол курулуш компаниясынын жетекчиси Исагалиев Мирлан Исагалиевичти алып барып камагын. Анан мен көрөйүн, аны 2 күндө өзүнө келтирип коем мен анычы. 2 күндө өзүнө келет. 3-чү күнү келип сени менен кошо олтуруп алып, ошол жерде лопатканы кармап алып, кетменди кармап алып, ошол жолду өзү курат. Ушунча мамлекет акчасын алып туруп, качып жүрөсүңөр жол курбастан. Уяты жоктор. Отуруңуз. Ошол Исагалиевди урматтуу президентибиз камап салгыла дегенде дагы мен кой, камабайлы коелу. Президентибиз, урматтуу президентибиз, мага ачууңузду бериңиз деп мен сурап алдым эле. Карасаң бул жерде вообще ситуация башка турбайбы? Силер өлтүрүпсүңөр да ситуацияны бүтүндө. Так, качан куруп бүтөбүз муну? 25-71 километрди, 46 километр. Качан куруп бүтөбүз? 25-71 километрин 2026 декабрга чейин бүтүрөбүз. Асфальттак жумуш бар. Анда сен получается 6 жылда бүтөт экенсиң да? 6 жылда бүтөт экенсиң да 41 километрди. Уялбайсыңарбы? Вообще бет деген жок экен да. Эмне деген компаниясыңар силер? Эмне деген адамдарсыңар силер, Куралбасыңар башына эле мурдагы заман кеткен. Бакыт, мурдагы заман кеткен. Мурда ушинтип жолдорду алып алышып, мамлекеттен акчаны алып алып, курбай, же сапаты жок куруп, же эптеп-септеп бүтүрүмүш болуп кетет эле. Андай жок азыр. Андай жок. За каждый копейки будете отвечать. За каждой копейки будем спрашивать. Ким эме сен жакшы билесиң жол наркы артыңда отурган. Ким атың ким эле? А? Должность айтып коюңуз. Жол департамент директорусуз, Камил атыңыз. Сиз айтыңызчы. Кандай биз буга эмдиги жылдын аягына чейин сурок беришибиз керекпи? Өтө көп бул сурок. Сурок көп, кырчакта бирок жумушу да көп да булар. Жумуш көп болгондо 46 километр болуп өтпөйбү? 400 километр эмес да бул. 22 километр бүттү. Биринчи сулай. Экинчи сулай 10 километр бүттү. Калган бөлүп турат да. Ал жерде адамдар иштеп атабы азыр? Иштеген жокпу? Иштеп атышат. Эми бир аз начар. Себеби Камчаткада биз тараптан болгон мүмкүнчүлүктү ошо жол бүтүшүнө карап биз акчасын да убагында бердик. Андан кийинки бүгүнкү күндөгү сертификат тапшырат да. Ошолордун акчасын да проценттен кармап, авансын толук кармабастан берип атабыз. Эми бул жерде да кечкен негизги себептердин бири бул. Мында
курулуштар, чоң курулуштарда булардын опыту болгон эмес. А бул опыты болбосо эмне аласыңар анан? Опыты барларды адамдарды койбойсуңарбы? Мамлекетти мына чоң биздин урматтуу президентибиздин ачык айтыш керек мына кызматкерлер. Бир максаты бар эле да тилегичи. Көлдү тегеректетип, көлдү бардыгын стандарттуу жолдорду кылып бүтөбүз деп президентибиз ушундай максат кылып койду эле да. Ошого давай акчаларды бөлүп берейли, ошону карайлы, контролдойлу деп. Бирок ошол президенттин өзүнүн койгон максатын, тапшырмасын провал кылып атпайсыңарбы? До декабря 2026 года это очень долгий срок. Определить срок. Вот сиз жол специалистсиз. Я. Күнү түн иштейсиңер. Жаныңарды сууруп аламын. Эртеңнен баштап ошол жерде адамдар жолдо техникаңар бардыгы иштебейт экен, жаныңарды сууруп аламын. Болду эми. Минтранс надзорду күчөткүлөгөн. Уктуңарбы? Местный орган власти ким аким ошол жерде? Я. Маалыматты бериңиз улуттук коопсуздук мамлекетине. Уктуңузбу? Канча техник иштеп атат, канча адам иштеп атат. Анан бар буларды чайын ичип келип алып туруп учуп отура бербестен. Бардыңар жапатырмак киришкиле экен. Бардыңар киришкиле. Минтранс, подрядчик, местный органы власти. Так, жетекчилер мына сиз облустун жетекчисисиз. Бактыбек. Макулбу? Улуттук коопсуздук мамлекет комитети. Бардыңар киришкиле экен. Жапатырмак киришип, моолордун колунан, бутунан тартып, кулагынан тартып, ушуларды иштеткиле экен. Акчаларды берип койдук да, булар иштетпесе ким иштетебиз? Же болбосо булар токтотуп баарын апарып камаш керек дагы, башка адамды алып келип коюш керек. Одно из них. Другого выхода нету. Смотри, Бакыт, я шутить не буду ни с кем. Честно говоря, я тебя не пугаю. Я тебе ачык бетиңе айтып атам. Мен эч ким менен тамашалашайын, же бирөө менен сүйлөшөйүн деген оюм жок. Да вообще не хочу разговаривать. Мне нужен результат. Уктуңбу? Эч жака качып кете албайсың. Улуттук коопсуздук мамлекет комитети. Вы кто? Кыргыз курулуштун аткаруучу директор. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Сиз өзүңүз айткансыз, туура эмес цифра болуп калса айт. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Мындай кылып, мен тапшырманы берип алайын, азыр эсиме чыгып кетти. Ушуларды ушу жетекчилердин бардыгына красные флажки установите на границах, чтобы они не выехали. Чтобы кийин буларды издеп биз көрүнгөн мамлекеттерден сууруп таап келип жүрбөйлү. Всем установить красные флажки. Пока они не издадут до копейки все эти выполненные объемы, пока они там не выполнят те задачи, которые мы перед ними поставили, они будут находиться под нашим контролем. Уктуңуздарбы? Эмне дедиңиз, айтып коюңуз. 46 километр 6 жыл эмес болуп калат, потому что ушу экинчи 46 километрге договор 2023 жылда түзүлгөн. Давайте, не врите тоже. 2022 жыл 08-04 начало работы деп турат. Почему вы тоже обманываете? Ну-ка проверьте вот все эти ситуации, которые она сказала. Проверьте эту ситуацию. Ребята, меня обманывать не надо. Так, 08-04-22 года начало работы деп турат. Срок начала и завершения работ 31-12-25 год деп турат. По тем справкам, которые мне дали. Договор, предварительный договор 8 апреля 22 года заключен. Но основной договор... Подождите, основной или там завершающий договор, мен билбеймин. Начало работы в 22 году, в апреле месяце, все. Это заключен предварительный. Предварительно, не бывает. Вы начали работать, вы начали получать деньги, финансы, средства. Понимаете ли? Вот с ней надо начинать как раз, оказывается. Көрдүңөр мына документально турган нерсени оспаривать. Вот с ней надо начинать. Дагы айтып коеюн, мени обманывать не стоит. Алдайын деп аракет кылбагыла. Лучше говорите правду. Если скажете правду, где-то что-то я снисхождение буду делать. Если будете говорить, наоборот, неправду, я буду ужесточаться. Еще хуже и хуже буду поступать. Уктуңарбы? Эже, сизге айтып атам бул сөздү.
Так, бардыңар отырғыла. Эмне кылдык анда? Камил, сиз айтыңызчы, не кылдык? Кайсыл убакытка коебуз булардын завершениясын? Айтыңызчы мына, сиз вот как специалист катары. Но днем и ночью, если будем работать. Как ранее, сейчас, например, мына айтып атат могул жерде, сейчас работает там канча машина иштеп атат деп мага бердиңер, маалыматты айтып коеюн. Количество рабочих, количество техник, ну очень мало там берипсиңер. Если сейчас днем и ночью иштей турган болсок, кантип бүтөбүз, канчасы маалда бүтөбүз, айтыңызчы. Булар эми азыр ошо жылдын акырында деп сурашат да суроо. Жылдын акырында болбойт. Жылдын акырында уже в следующем году в это время начнется президентские выборы. Мы что, будем выборами заниматься или их дорогу будем проверять? Акчада маселе жок, акчаны берилип атат. Так, тогда давайте вот я буду устанавливать срок вам. До 31 августа 2026 года. Пишите. Уктуңузбу? Всем открытый, четкий срок устанавливаю. 31 августа 31.07.26 года. Мынау 46 километрді бүтүрөсүңөр. Уктуңузбу? Азыр барып алып пландарыңызды коюңуздар. Минтранс контролду күчөтүңүздөр. Жардам керек болсо жардамды бергиле. Насчет финансирования, насчет техники, все другого. Макулбу? Биз мынау ишти бүтүрүшүбүз керек болуп атат. Мен мындай кылбай турган болсом, мынау ишиңер дагын силер мына 46 километрди 5 жылда жүрсөң, то есть дагын жүрөсүң, жок дегенде 3-4 жыл. Тим койсомчу. Уктуңбу? Все, пожалуйста, садитесь. Давайте переходим к третий этап. Третий этот участок. Третий участок это 20 километров. 20 километров. Бул эмне болгон участок? 80% бүтүп турган. Бул кошумча Кыргыз жол курулуш компаниясы Арекстройдон алган. Аны бир да жумуш аткарылган эмес. Биз быйыл. То есть булар обратно же баягы Кыргыз жол курулуш алып эч нерсе аткарышкан жок. Жок, аны биз жазда Фирдаус компаниясы менен келишим түзүп 20 километрдин ичинде жумуш жүрдү да биз. То есть Фирдаус компаниясы өткүзүп бердиңер. Так, кто руководитель Фирдаус компании? Садитесь. Сиз, токтоп туруңуз. Мен сизди көрүп алайынчы, сиз ким элеңиз? Сиз Кытай Эл Республикасынын жарандарысыздар, Да. Вы понимаете по-кыргызски или по-русски? По-русски. По-русски понимаете. Вы являетесь гражданами Китайской Народной Республики, учредители там и компания оттуда. Видите ли, мына кыргыздар өзү жумушту аласыңар дагы аткара албайсыңар. Мына Кыргыз жол курулуш жумушту алган, туурабы? 5 жылдан бери аткара албай, эч нерсе кыла албай. Акыры мына Кытай компаниясы өткүзүп берип атышат. Өздөрү аткара албайт, кыла албайт, мына 5 жылдан бери эч нерсе кылбай, эми Кытай компаниясы өткүзүп берип атышат. Ушундай болдубу? Отуруңуз. Так, сиз отура бериңиз. Так, компания Фирдаус Трансстрой, 20 километров. Вы начали работу в марте месяце, правильно? В марте месяце. Должны были завершить до конца года, правильно? Почему не завершили? В связи с начальной мобилизацией, из-за того, что мы начали фактически еще даже позднее, и из-за того, что мы используем в основном граждан и рабочих Китайской Народной Республики, они прибыли лишь к маю месяцу. Фактически работы заняли только рабочих 5. Нет, смотрите, вы подписали срок начала вашей работы 1 марта. 1 марта 2025 года. Январь, 25 января. Даже январь. Видите ли, вот здесь начало работы 1 января, то есть 1 марта написано. Вот год прошло, вы всего 9% исполнили работу, да? 80% у меня написано. 9%. Да, подтвержден. А почему тогда вы не работаете, а? Вы что так? 9% в течение года. Вы деньги получили? Мы получаем постепенно, по мере выполнения. Так. Включая аванс, но подавляющее большинство работ на начальных этапах Фирдаус. У вас что не хватает? Почему вы там всего 9% выполнили? Это сложность коммуникации. 9% асфальт баскан боюнча 2-3 немен басты, 2 планет. Общий выполненный объем 9% написано. Асфальт баскан боюнча 3%, а так
Булардын жумушу көп болду. 139 турбалар жасалды, жер иштери бүттү. Азыр только асфальт келди да. Так. Негизги жумуштар. Значит, силер туура эмес маалымат бердиңиз бизге. Биз ошону оңдоп беребиз. Общий выполненный объем написано у меня. Асфальт баскан боюнча асфальтты ошо. Ну там не написано, что там асфальт басқан, тияк-пияк. Общий выполненный объем написано у меня. Вы что? Общий выполненный объем 80% там написано. 8,80% деп турат. Так, ладно, хорошо, садитесь. Давайте вы еще скажите, вы должны были завершить до конца этого года, правильно? 30 декабря. Так. И не завершили. И когда вы собираетесь завершать-то? Мы планируем в середине, к осени 26 года. Вот смотрите, я их почему не ругаю? Вакыт. Знаешь, почему не ругаю? Да потому что они всего bir жыл болып тұр да. Bir жыл алып тұр, и то кечигип атат, бирок bir эле жыл болып тұр. Сеники 5 жыл болуп атпайбы? Отырыңыз. Так. Давайте вот так сделаем. Извините, как вас величать? Султан. Мас-Султан. Султан. Масултан. Масултан. Когда вы говорите, можете завершить? К осени 26 года, А если будем усиливать? может быть, даже к концу лета. Как? К концу лета даже. К концу лета. Давайте вы также будете завершать до 31 августа 2026 года. Пойдет? Масултан? Пойдет? 31.07.25 года. Завершение работы. Махулова? Вы поняли меня, да? Пожалуйста, ускорьте, мобилизуйтесь. Людей побольше, и техники побольше, и начинайте работать. Все, пожалуйста, садитесь. Следующий участок. 96,4. 5,4 километра. Кыргыз жол курулуш обратно. Так. Не болду? Бул жерде азыр 2-3 турба. Канча процент жасадың? Ошо турбаңды айтпачы мага. Канча процент жасадың? Бул жерде ушу 5% жеткен мушта болду. Значит, эч нерсе жасабапсың. Я. Bir жылдын ичинде эч нерсе жасабапсың да? Туурабы? Ойлонбой сен айтпайсың, жооп бербейсиңби? Почти эч нерсе жасабапсың да, туурабы? Эмне үчүн жасабадың? Почему у вас нет ответственности? Жоопкерчилик жокпу силерде. Эмне контрактты алып, колду коюп, акчаны алып коюп жүрө бересиңер. Эмне ойлодуңарбы? Силерде эч ким тийбейт, эч ким текшербейт, ГКН бизди карабайт дедиңерби? Я. Эгерде башында мен силерди караганда, жаныңар сууру болмак элем. Башында мен ушу караган эмес экенмин, ушу көңүл буруп алыпмын да, мен ушу азыр өкүнүп турам да. Ушу башында эле мен президенттен сурап алып аптырмын. Ушуну контролго бериңизчи мага депчи. Жаныңар сууру болмак экен. Карасаң, bir жылда 5% иш жасапсың. 5%. Уялбайсыңар, ну как вам не стыдно, а? Жанды чыгарып бүттүң. Болгону 5,5 километр жол экен. 508 миллион сомдук контракт экен болгон, а? 508 жарым миллиард. 500 миллион деп коеюн, 500 миллион. Ошонун 325 миллион уже алып коюпсуңар. Туурабы? Если даже почти 70% акчасын алып коюпсуңар, а объем выполненных работ всего 5%. Бул эмне деген акмакчылык? Канака акчалар? Где деньги? Да. Кана акчалар? Бул азыр сиз туура айттыңыз, 322 миллион аланс алынган. Ошо аланс алынган мезгилде жана 25 километр толуккан бизде болчу. Ошонун негизинде алынган аланс болчу. 5 километрге биз Фирдаус трансферге өткөзүп бергенден 5 километр. 5 километр калды, ошого калтырдыңар. Ушул аланс калып азыр Жол чарба департаментинин сүйлөшүп биздин ар бир кылынган жумуштан биз өзүбүз акчалап 100% булар ошо кармап туруп ошол аланстын возвратын кылып беребиз да. Азыр күндө 318 миллион. Так. 325 миллион. 500'дүн 325'ин алсаңар 70%, 5% иш кылсаңар, эмне сөз айтканыңда дагы өтө начар иш кылсаңар да. Өтө начар. Айтып атпаймынбы? Силерге вообще убал жок да. Мындай адамдаргачы мамлекетке ушундай эме кылган, жанагы мамиле кылган адамдарга убал жок да.
Мен мындай адамдарды укмуш жек көрөмүн дагы, аябаймын. Мындай адамдарды аябастан согом да, жаны суур болам. Карасаңчы, 70% акчаны алыпсың. 5% гана ишти аткарыпсың. 1 жылдын ичинде. Если таким ушул темп менен кете турган болсоң, сен дагы 5 жыл жүрөсүң. 5 жылдан келесиң дагы. Баягы дизель кымбаттап кетти деп. Хорошо, давайте поменьше слов. Сага уже сөз өтпөй калды. Сен жетекчиңди камайбыз, анан дальше будем разбираться. Так. Качан бүтөсүң? Канча бүтөсүң? Муну деле 31 августка бүтүп берем. 5,5 километр жолду эртерээк бүтүрбөйсүңбү? Сага эмне? Оюнчукпу сага 31 август. 5,5 километр жерди 1 айда бүтүп койсоң болот го, 2 айда бүтүп койсоң болот го. 1 жылдан бери эч нерсе кылбайт, дагы 8 ай убакыт сурап атасың. Вообще силерде мындай эме барбы, мындай компанияларда техника, эл, иштей турган адамдар, вообще мындай комплексный подход барбы же мен жөн эле бир дубалга эле сүйлөп атамбы? Я. Минтранс. Барбы буларда бир нерсе? Же жөн эле сүйлөп атып мен убара боло бербейинчи, бекер эле. Техникалары бар, жетишсиз. Биз ушуну эч който албай койдук да, аренда алдык да алдыра албай койдук. Өздөрүнүн техникалары менен иштеп атат, жетишсиз. Ар бир участкага биз бөлүп бергенбиз, ошол жерлерге техника коюп, жумуш алып бара алган жокпуз. Не кылайын? Булар Мен башым катып калды буларга. Булар өз негизи мен 31 августка да бүтө албайт да буларчы. Жо бүтпөй турган болсо мен жаны сурайм буларды. Бүтпөй көрсүн. Эртеңден баштап туруп зыңкылдатып үйүңдү уктабайсың, жолдун боюнда жатасың. Уктуңбу? Ошол жолго барып алып, кроватты коюп ошо жатасың. Чатырды коюп алып. Всех там возьмешь. Вот этот женщину, которая там врет, ее тоже туда поселите. Пусть она тоже там находится. Беш жарым километр жолду отуруңуз. Май айына бүтөсүн, уктуңбу? Май. Так. 30 мая 30.05.26 года. Уктуңбу? Мен айткандарымды эми мына керектүү мамлекеттик органдар жазып атасыңар да, туурабы? Ошону контролдойсуңар, ушул боюнча иштейсиңер. Ушул участоктор кайсы районго караса, ошол райондун начальник отделдери бардыңар ушул маселе боюнча уже начнет работать. Макулбу? Отуруңуз. Так, следующий участок. 30 километр экен. Арекстрой. Арекстрой. Так, 30 километр жер. Ким бул? Сиз. Так. 30 километр жол экен. 2,5 миллиард стоимость. 2 миллиард акчасын алыпсыз. Туурабы? 54% бүтүрүпсүз. Биздин жол боюнча ситуацияны айтып кетсем, бизге То есть также почти 80% акчасын алыпсыз. Почти 80%. Туурабы? Процент соотношение айтып атам да. Качан бүтөсүз? Ушуну айтылачы конкретно. Биз дагы 31 августта бүтүрөбүз. 31 август 26 жылга бүтөсүз. Все. 31.07.26-га бүтөсүз. Мунун ошол бүткөндө дагы мунун эмелерин, сапатын, жана башкаларын бүтүп Минтранс карайсыңар. Силер жооп бересиңер, уктуңарбы? Анан булар эптеп бүтүрүп кой, бүтүр дегенсиңер, бүтүрүп кой деп карап отурган. Сапатын биз карабайбыз. Сапатына силер жооп берет. Эгер сапаты туура эмес болуп бүтүп калса, Минтранс жооп берет. Уктуңарбы? Надзорщиктерди коюңар. Өзүңөрдүн текшерүүчүлөрү бар да, туурабы? Надзорщиктер бар да, ошолорду койгула. Сүйлөштүкпү? Все, садитесь. Начинайте работать. Дальше. 15 километр. 15,12 километр, а? 17 километр. Кыргыз автожол Север.
Так, бул государственный предприятие дейт. Силерге карайбыз. Минтранс карайт. Качан алдыңар эле? 23-жылы 9 октябрда контракт. Сиздики деле уже 2 жылдан ашып калган турбайбы? 16% бүтүрүпсүңөр болгон. Биздики мүмкүн болса айтайын. Айтыңыз. Биздики ошол 2023-жылы октябрь айында алгандан баштап 23-24 жылы Ысык-Көл областык филиалы жумуш жүргүзгөн. 24 жылы Ысык-Көл областык филиал реорганизация болуп жойулганда. Смотри, мага реорганизация болосун, башка болосунбу? Бул Минтранстын объектиби? Минтранстын объекти бүттү. Кача кылышат? Быйыл 2 жылдан бери эмне үчүн иш кылып жүргөн жок? 16% болгон жүрүптүр. быйыл биз ошол март айында 15 мартта өкүлчүлүк ачып туруп ошону өзүбүз колго алдык Кыргызстанда. Жол жумуш быйыл жүрдү да, ачы дейт. Качан бүтөбүз? Biz özü birinci sloydu 10 avgust'ta planlap kalmış, ikinci sloydu 30 oktyabrda. 10 август 30 октябрь эмес, 31 октябрга 2 слой тең бүтөсүз. Уктуңузбу? Днем и ночью работаете. Двух-трех сменах. 31 август 2026 жылда толук ушул 15 километр жерди бүтөбүз. 17 километр. Уктуңузбу? Все, давайте садитесь. Все, таким образом, урматтуу коллегалар, биз жетиктеп айтканда балыкчы Барскоон жолун 141 километр жолду 31 август 2026 жылга толук тапшырабыз. Значит, мен урматтуу президентибизге бүгүн ошол далаш этемин. Так. 31 август 2026 жылы балыкчы Барскоон жолу толук бойдон сапаттуу иретте бүтүлөт. Анан дагы Минтранска айтып коеюн сизге. 2 күн калганда 2 күн жетпей калат эле, 10 күн жетпей калат эле. Биз баягы жол сызыктарын сыза элекпиз, же болбосо тротуарды бүтө элекпиз деп жүрбөгүлөгү. Уктуңарбы? Толук 100% бүтсүн. Никаких 90%, никаких 95%, 100%. Уктуңузбу? 31 августка. Эгер бүтпөй турган болсо, жеке жооп бересиңер. Мынау эмелердин компаниялардын жетекчилери, урматтуу компаниянын жетекчилери сиздерге айткан боюнча ар бириңиздер ушул маселе боюнча каттуураак жумуш жүргүзгүлөгү. Макулбу? Бүгүннөн баштап эртеңкиге калтырбагылаган. Азыр мына саат 2-де чыгасыңар мына чогулушта. Макулбу? И все на объект. Объектке барасыңар. Бүттү. Муну контролдой турган жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери, так, сиз баш болуп, өзүңүз баш болуп, биздин райондук жетекчилердин бардыгы. Уктуңарбы? Текшерип карап отургулагы. Эгерде кимдир бирөө туура эмес иштеп атса, же техникасы жок болсо, же болсо адамдар аз болуп иштебей аткан бир шылтоо менен жүрө турган болсо, сразу бизге билдиргиле. Макулбу? Улуттук коопсуздук мамлекетине билдиргиле, дальше биз чара көрөбүз. Ошентип олтуруп бардыгыбыз жапатырмак биригишип, чогулуп аракет кылып туруп бүтпөсөк, бул жол бүтпөй турган болду. Мына президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмасын ушинтип аткарабыз. Отуруңуздар. Эми Барскоон Каракол жолун ким кылдат эле? China Road компаниясы. Каналар. Так, China Road. Вам по-кыргызски говорит? По-русски. Почему по-кыргызски не научились еще? China Road уже сколько лет работает в Кыргызстане? Сколько? Более 20 лет. 20 лет работаете. И что, по-кыргызски что ли не умеете разговаривать? Научитесь. Так, ребята, вы получили 75 километров Барскоон Каракол, правильно? И когда собираетесь завершать? Вот мне самый главный вопрос. Как по договору. По договору когда у вас? И до конца 1 сентября
2028 года. 28 год, да? Азия өнүктүрүү банкы Ооба. 3 жылдык договор булардын ошол международный норма боюнча. Булар быйыл баштады. Бирок асфальт төшөө боюнча быйылдан кийин жылдын аягына. Смотрите, у вас нет ли намерения заранее завершать? То есть не то, что там до 28-го ждать, а пораньше, чтобы завершать. Или обязательно вы должны завершать тот момент, когда вы договор составили? Стараемся досрочно закончить. Ну, значит, до конца 27-го года, да? 我们计划的是27年完，现在已经 Основном работы до конца 2027 год. Ребята, почему я об этом говорю? Потому что когда строительство дорог ведутся, наше население мучается. Население мучается, ремонтные работы идут, население очень создаются неудобства. Поэтому нам нужно быстрее завершать. Вот, например, вот этот, как раз вот этот участок Балыкчы-Барско, 5 лет строительство продолжается, 5 лет люди мучаются. Понимаете ли? Нам этого не нужно. Поэтому от вас просьба, пока мы просим вас, потому что вы еще сроков у вас имеется, пока вас просим, пожалуйста, пораньше, заранее завершить. Хорошо? Хорошо. Приказывать пока не будем. Но я очень надеюсь, что вы не доведете до этого. Вот, China Road компания очень много работы проводит по нашей стране и все завершает в срок. И качество хорошее у вас. Хорошо? Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, садитесь. Андай болсо, урматтуу коллегалар, бүгүнкү жыйынтыктап жатып, мен бир-эки маселе боюнча айтып кетейин. Бул жерде биздин жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери да отурат. Мына Балыкчы-Барского жолун биз ар бир участогуна чейин талдап чыктык. Талдап чыгып, кимдин күнөөлүү экендиктерин аныктап карап көрдүк. Эми мындан ары мен ойлоймун, жумуш тезирээк жүрөт го деп. Жумуш тезирээк жүрөт го, контролго алдык. Бардык жумуштар 31 августка чейин бүтүш керек. 2026 жылга чейин. Бул бир. Негизинен силер ойлоп атсаңар керек. Бизге эле ушундай талаптар коюлуп атат. Анан биз ушундай напряженно иштеп атабыз деп. Жок. Бул талаптардын бардык мамлекеттик органдарга коюлуп атат. Президент өзү ушинтип иштеп атат. Мына мен силерге по-хозяйски айтып коеюн. Президент өзү ушинтип иштеп атат. Напряженно. Президенттин мына 3-4 күндүк, 5-6 күндүк эмесин графигин айтып берейинби силерге? Эмне кылып иштеген? Мына тияка барып Японияга кетти. Андан Япониядан 3-4 күндөн кийин жанагы Санкт-Петербургка барды. Андан келди, эртеси күнү мына 2 күн курултайды өткүздү. Мына бүгүн эрте менен мен бул жака учуп кеттим. А президент болсо тигил Бишкектин мусороперерабатывающий заводу бүттү эле, ошону ачканы кетти. Бул мусороперерабатывающий завод калдыктарды тазалоочу завод. Биздин мамлекетибизде биринчи жолу курулду. Жана бул мусорду эле, жана калдыктарды эле переработка кылбастан бул электр энергия да чыгарат. 30 мегаваттык. Мындай караганда, мындай жалпак тил менен айтканда бир 30 чоң айылды камсыз кыла турган токту да чыгарып турат. Күндүз эле эмес, күн электри окшоп баягы күндүк станциялар күндүз эле чыгарат го. Бул круглосуточный чыгарып турат. 30 мегаватты. Мына биздин мамлекетибизде бул дагы бир тарыхый күндөрдүн бири. Бул биринчи рет ушу эгемендик алганыбыздан бери ушундай чоң завод курулду. Чын айтканда мындай чоң завод башка мамлекеттерде, жакынкы биздин мамлекеттерде, коңшу мамлекеттерде жок. Алар бизден үлгү алып эми курабыз деп атышат. Мына урматтуу президентибиз бүгүн эртең менен ошону ачканы кетти. Андан кийин Кара-Балтага барат. Кара-Балтага барып дагы бир заводду ачат. Чоң заводду. Ал завод дагы биздин коңшуларыбызда жок. Уникальный бир чоң жакшы завод ачылып атат. Мына балыкты баккандар аны жакшы билет. Балык баккандарга ошо балыктарды тамак берүүчү завод. Так. Ушундай чоң завод ачылып атат. Бул заводдун стоимосу да өтө кымбат. Бирок ошону куруп, мына бүгүн президент ошону ачканы кетти.
Андан кийин келип эле мына Аларчада Аларчанын эң чокусуна туристтик кластер ачылган, канатный дорога менен доплмайер курган биринчи иретте. Мына келип ошону ачат. То есть напряжение с утра до вечера жумуш токтобойт. Таңгамал чыккан мына президент 10 саат иштейт. Түнү үйүнө кайтып келет дагы эртең менен кайра караколго келет. Мына ушул жумуш. Ушундай напряжение менен иштеп атышат бардыгычы. Силер ойлобогула, силерге эле талапты коюп атат экен деп. Мына жергиликтүү бийлик органдары, мына акимдер отурасыңар, мэрлер отурасыңар, губернатор баш болуп. Силерге дагы талап өтө каттуу. Карабагыла, эч кимди күтпөгүлө. Не ждите никого. Асмандан түшүп бирөө келип, жерден чыгып бирөө келип, силерге жардам бербейт. Өзүңөр иштешиңер керек. Иштей аласыңарбы? Иштейсиңер. Иштей албайсыңарбы? Анда бошотуп койгула орундарды. Бошотуп койгула, башка бирөөлөр келип иштесин. Ана сырткары отуруңуздар. Ушу жергиликтүү бийлик органдарына, айрыкча мамлекеттик органда иштегендерге дагы бир sıra кайрылып айтып кетерим. 1 январь 2026 жылдан баштап бардык жергиликтүү бийлик органдары, айыл өкмөттөн баштап район, область, министрлерге чейин башка мамлекеттик органдардын бардыгы коррупциялык элементтерге каршы текшерүүлөр жүргүзүлөт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 1 январь 2026 жылдан баштап ар бир айыл өкмөттө ушул жумушту тездетесиңер. Ушул боюнча чараларды колдоносуңар. Ким мамлекетке зыян келтирсе, ким мамлекеттин бюджетинин эффективдүү пайдалана албаса, же болбосо мамлекеттик мал мүлктү талап тоной турган болсо, ал жоопко тартылат. Кечээки урматтуу президентибиздин курултайда сүйлөгөн сөзүн уктуңар, Уктуңарбы? Эмне деп айтты? Камаласыңар деди. Ким туура эмес иштесе камаласыңар деди. Ошондуктан дагы бир жолу жарыя иретинде бүт мамлекеттик органдарды иштеген кызматкерлерге айтып коёй. Бул бир эле тармак эмес, бардык тармакка тиешелүү. Кимде ким мамлекеттен уурдабай, мамлекетке эффективдүү жардам бере албай, же мамлекеттин мал мүлкүн талап тоной турган болсо, азыртадан жумуштан чыккыла. Жумуштан чыгып, бала чакаңарды спокойно өзүнүн иретинде жакшыраак баккыла. Бала чакаңардын, тууган уругуңардын, үй бүлөңөрдүн убалына калбагыла. Себеби талап өтө каттуу болот. Талап каттуу болот. Биз ушул боюнча урматтуу президентибиздин койгон тапшырмасын так өз убагында жана мыйзамдын чегинде аткарабыз. Ошол эле мезгилде мен ошол укук коргоо органдарына, коопсуздук органдарына, сот, прокуратура органдарына дагы бир жолу кайрылып айтып кетемин. Коррупциялык элементтерге байланыштуу болгон ар бир ишти кылдат текшерип карап чыгыш керек. Эч бир адамдын абирине, анын укугуна доо кетпеш керек. Бир дагы иш, бир дагы жумуш жанагы адамдын укугун тебелеп туруп, же жасалма жумуштар, жасалма кылмыш иши менен адам жоопко тартылбаш керек. Аны үчүн биздин тергөө органдары так жана объективдүү жумуштар алып барыш керек. Ал эми ыкчам кызматтагы биздин кызматкерлер болсо, ошол жерлерде уюштурулган коррупциялык схемаларды же коррупциялык элементтерге каршы жумушту күчөтүшүңөр керек. Мамлекетибизде тартип болот. Мына кече президентибиз айтты, уктуңарбы? Эмне деп айтты? Тартип болот деди. Тартип болмоюнча мамлекет өнүгүп өспөйт деди. Анан мен эми президентибиз мамлекетибиздин жетекчиси катары, мамлекетибиздин башчысы катары ушул тапшырмаларды коюп кетти. Бирок аны аткарыш мына биздин колдо. Аткарыш биздин колдо. Ким аткарат аны? Биз аткарабыз. Аткартыш дагы биздин колдо. Имейте в виду. Я очень жестко буду подходить к исполнению этих функциональных обязанностей. Очень жестко буду подходить. Бир адамды да аябаймын. Бирөөңөр дагы аялып карап карбайсыңар. Ошол эле мезгилде эгерде адамдардын укуктарын тебелеп тепсек, же болбосо кимдир бирөөлөрдү жасалма документтер менен, туура эмес тергөө менен
же туура эмес айып коюу менен жоопко тарта турган болсоңор, анда өзүңөр жооп берип каласыңар. Урматтуу коопсуздук органынын кызматкерлери, укук коргоо органынын кызматкерлери, прокуратура, сот органынын кызматкерлери. Мына кече президентибиз дагы соттор боюнча өтө катуу нерсени айтып кетти. Уктуңар, урматтуу соттун төрагасы. Отуруңуз. Уктуңуздар. Эмне деп айтты? Биз айрыкча соттун чечимдерине көңүл бурабыз деди. Бул деген ар бир соттун чечими акыйкат, туура жана адекватный болуш керек. Жанагы жөнөн жөн эле соттун чечимдерин чыгара бериш мурдагы окшоп. Же болбосо тааныш билиш менен чыгара бериш, андай болбойт. Сот органдарынын кызматкерлери айрыкча эч кандай саясатка аралашпастан өздөрүнүн милдеттерин так аткарып чыгарып берип туруш керек. Ошол эле мезгилде сот органдарыны тазалоо милдеттери дагы бизде турат. Конечно, биринчи милдет өздөрүндө. Өздөрү таза болсун, өздөрү акыйкаттуу чечимдер чыгарсын, өздөрү мыйзам чегинде жашасын. Эгерде андан ашып кеткен болсо, анда биз коопсуздук органдары чара көрүшүбүз керек. Бизде маалыматтар бар. Кээ бир соттор саясатка аралашып кеткен. Отуруп алып, кайсы бир адамдар менен саясат жөнүндө сүйлөшүшөт, чоңдорду талдашат, чоңдордун сөздөрүн талдайт, чоң кызматтагы адамдардын. Мамлекет жетекчилеринин сөздөрүн талдайт. Ошондой кызматкерлер да бар. Мына жакында ошондой кызматкерлер боюнча биз чара көрөбүз. Маалыматты топтоп даярдап койдук уже. Ошондуктан сот органында иштеген сот кызматкерлери, судьялар, урматтуу судьялар, сиздерге да кайрылып айтып кетейин. Урматтуу президентибиздин алдыбызга койгон талаптарын так аткарганга аракет кылыңыздар. Мурдагыдай взятка, пара алуу, пара берүү боюнча такыр оюңардан чыгарып жибергиле. Такыр ойдон чыгаргыла. Сот кызматкерлерине бүгүнкү күндө эң керектүү зарплаталарды, айлык акыларды берип атабыз, туурабы? Райондук судья канча алат азыр? Зарплатасы. Ачык айтыңызчы. 250. Мына райондук судья 250 000 сом акча алат. Облустук судьячы 300 000 акча алат, облустук судья. А жогорку сот судьяларычы 500 тегерегинде. Мына отуруңуз, мына. Көрдүңөрбү? Отуруңуз. Урматтуу сот органынын кызматкерлери, урматтуу судьялар, силердин айлыгыңарды көтөрүп, бардык шарттарды түзүп бергенге президентибиз бүт күч аракети жумшап атат. Демек силер дагы ошого жооп катары таза иштегиле. Сотторду тыкыр көзөмөлдөйбүз. Баягы мыйзам бузууларын. Ал эми сот чечимдерин болсо акыйкаттуу, адилеттүү чыгара бергиле. Вот и все. Силерди коргой турган, сактай турган бир гана нерсе бар. Бул закон. Закондон башка эч кимге киреше боло албайт азыркы заманда. Заман өзгөрдү. Урматтуу кызматкерлер. Урматтуу мына акимдер отурасыңар, мэрлер отурасыңар. Мурдагыдай бирөөгө чала коём, бирөө жардам бере коёт дебегиле. Эч кимге жардам бербейт азыр. Силерди мыйзам гана сактайт. Мыйзам чегинде иштегиле, бирок ошол эле мезгилде жанагы инициативный болгула. Айрыкча ушу аткаруу бийлигинин кызматкерлери, акимдер. Инициатива деген эмне? Территорияңа чык, кара, кайсыл жерде туура эмес нерсе жатат, кайсыл жерде мусор жатат, кайсыл жерде айыл өкмөт иштебей атат, кайсыл жерде тартип жок, ушуларды карап эле тургула да силерчи. Туурабы? Мына кече күнү былтыры жазда, быйыл жазда экен. Ысык көл районунда мен тапшырма бердим эле, мына аким Жапаров сөз турасы. Ар бир пансионатка пансионаттын жолдорун асфальттап, ошолорго шарттарды баягы туристтерге түзгүлө дедим эле. Мына силер бүтүрүп коюпсуңар. Жакшы, малатсы, рахмат. Мына губернатор менен кошо ушул ишти бүтүрүп коюпсуңар. Мен барып өзүм текшерип чыктым. Машинени минип алып, пансионаттарга барып көрдүм. Баягы талкаланган жолдор, машина баса албаган жерлер, баягы жок тротуарлардын бардыгы болуп калыптыр. Малатсы. Мына көрдүңөрбү, тапшырма аткарылып калыптыр. Ошон үчүн ушуну мындан ары да уланткылагын. Мейлиби? Мындан ары да улантып, ишиңерге ийгилик болсун. Анда эмесе, урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү кызматка, то есть чогулушка чогулган кызматкерлер, баарыңар ишиңерге ийгилик каалаймын. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан, жаңы жыл жакшылап өткүзгүлө.
жаңы жыл, не то что жаңы жыл, бүт эле майрамдардын бардыгы биздин жөнөкөй элибиз үчүн, калкыбыз үчүн болуш керек. Калкыбыз майрамдасын, калкыбыз тойлосун, калкыбыз тынч жашасын, калкыбызда стабилдүүлүк болсун, мүмкүнчүлүк берейли. А биз кызматкерлер ошончо катуураак иштешибиз керек. Түшүндүңөр, кызматкерлер эч кандай элдер 12 күн дем ала турган болсо, силер да 12 күн дем алып жатып албагыла. Өзүңөр жумушуңарды аткара бергиле. Билесиңер, президент дем албайт, мен дем албайм. Күнү түнү текшерип турабыз. Макулбу? Ишиңерде ийгилик болсун. Рахмат барыңыздар. Бир маселе калыптыр. Өткөндө биздин Ысык Көл облусунун президентибиздин ыйгарым окутуу өкүлү Бакытбек Жеңишбекович кайрылган болчу. Каракол шаарындагы биргелешкен ооруканада баягы тез жардам унаалары өтө начар акыбалда. Эки эле унаа бар, өтө өкөтөң эски, жакшы болбой атат деп кайрылдыңыз эле. Ошол боюнча мен урматтуу президентибизге барып сурандым. Президентибиз кечээ күнү өзүнүн распоряжениесин чыгарып 5 тез жардам медициналык автомобилин сатып алууга президенттин буйругу чыкты. Бул маселеге Кыргыз Республикасы турукташтыруу фондунун каражаттарынан 43 миллион 800 миң сом акча бөлүндү. То есть бул деген ар бир машинеге почти 100 миң доллардан бөлүнүп атат. Бул деген бул сатып алына турган жанагы тез жардам машиналары жөнөкөй эле баягы ичинде эч нерсеси жок машина эмес. 100 миң долларга деген бул деген чет элдик жакшы ичинде толук жабдуулары бар тез жардам унааларын сатып алса болот. Макулбу? Ушуну контролдоо кылагын, эффективдүү пайдалангыла ушуну. ГКМБ карагылагын, 1 сом акчасы бир жакка кетип калбасын. Макулбу? Бардыгы эффективдүү пайдалансын. Келгенден кийин ар бир машинаны каерден алды, канчадан алды, ичинде эмне оборудованиясы бар, стоимость бүт текшерип чыккылагын. Макулбу? И тез араны ишин аткаргыла. Анан кийин акча бөлүнүп берилди. Колуңарга акча түштү. Анан дагы тендер өткүзөм, башка өткүзөм, тияк кылам, бияк кылам деп жүрө бербегиле. Тендерди деле эффективдүү өткүзсө болот. Тезирээк өткүзсө болот. Макулбу? Канча айда алып келесиз бул 5 машинаны? Канча айда алып келесиз? Силер да булга окшоп жүрбөйсүңөрбү 5 жыл? Жок, тез араны ишин. Тез араны ишин аракет. Мына буларга 60-70% акчаны берип койсок да 5 жылдан бери жол бүтпөй атат. Эң кыска мүнөттө аракет. Көлдүктөр кичине кыймылдасаңар. Кудай берсе эң кыска мүнөттө алабыз. Так, анда бир ашып кетсе бир 2 ай, 3 ай убакыт кетсе керек. Ашып кетсе. Январь, февраль, март. Марттын аягына чейин, марттын 21 мартка, Ноорузга Каракол шаарында 5 жаңы бардык керектүү жабдуулары менен чет элден келген баягы скорый помощьтар келип калыш керек. Сүйлөштүкпү? Всё, рахмат. Отуруңуз. Мына, көрдүңөрбү? Силер эмнени айтсаңар, баарын президент жасап берип атат. Баарына мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Мына айттыңыз, бул киши менен эки эле сураган, эки эле баягы эмени сураган, жанагы скорый помощь депчи. Экөө эмес, 5өөнү алып берип атабыз. 5өө болгондо дагы жөнөкөй скорый помощьтар эмес, чет элден келген скорый помощьтарды алып берели деп атат. Себеби Каракол шаары күнөн күнгө өсүп атат, туристтер көбөйүп атат. Мына бул жерде Ала Тоо жанагы чоң туристтик комплекс курулуп атат. То есть бизге бул алынган тез жардам унаалары Кудай буйрса өтө көп пайдасы тиет. Макулбу? Дагы отуруңуз. Дагы кимге эмне жетпей атса, кайсы мамлекеттик органга айткыла. Айткыла, жардам беребиз. Президентибиз эч качан жок, бунун кереги жок деп таштап койбойт. Больницалар куруу боюнча, мектептер куруу боюнча, жолдорду куруу боюнча өтө көп каражаттар бөлүнүп атат, жана ошолорду эффективдүү жерлерде пайдалангыла. Макулбу? Рахмат барыңыздар. Жолдош офицерлер.